83 миң сом менен эле жаңы жылды майрамдоого болот. Кантип, Баткен шаарынын мэриясы жаңы жыл майрамын өткөрүүгө 21 ноябрда тендер жарыялаган. Жыйынтыгында 6 мекемеден билдирүү түшкөн. Эң аз сумманы СБ Буго ЖЧКсы 73 500 сом сунуштаганына карабай, кызматын 83 миң сомго баалаган Галактикос жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү деп табылган. Буго деген компания отказ берип, мен мынча суммага мен аткара албайт экенмин дегенден кийин автоматтык түрдө экинчи орунда турган Галактикос деген организациянын ошол болуп, анан ошого берилди да. Галактикос ЖЧКсы Юстиция министрлигинен 2023 жылдын октябрь айында каттоодон өткөн. Компания товарларды дүңнөн сатуу менен алектенет. Директору жана негиздөөчүсү деп Шералиев Максатбек Шералиевич көрсөтүлгөн. Компаниянын ээси тууралуу ачык булактарда маалымат жок эсе. Компания ачык бюджет порталында 2024 жылда 50 миң сомдон ашуун салык төлөгөн. 83 миң сомго кандай жумуш аткарылат? Быйыл жаңы балаты түрдүү оюнчуктар сатып алынбайт. 83 миң сомго былтыркы жылы тургузулган бийиктиги 17 метр болгон балатыны орнотуу, кайра жыйноо, жарыктандыруу гана каралган. Мындан сырткары бул сумманын ичинен 25 миң сому акчалай сыйлык катары жарандарга ыйгарылат. 5 номинация боюнча сыйлык бериш керек экен. Баткен шаарында эң мыкты формага 5 миң сом биринчи орунга. Мыкты жасалгылоо мекеме ишканалар арасында дейт, биринчи орунга 5 миң сом. Жеке секторлор арасында мыкты жасалгылоого биринчи орунга 5 миң сом. Мыкты куттуктоого биринчи орунга 5 миң сом. Оригиналдуу аяз ата жана оригиналдуу аяз кыз дейт 5 миң сом. Ал эми Жалал-Абад шаары Баткенден 10 эсе көп каражат, тагыраагы 800 миң сом коротууну пландаштырса, Ош шаары майрамга 2 миллион сом сарптаганы турат. Негизи жылдын жаңырышын майрамдоого канча каражат коротууну туура көрөсүз. Пикир калтырыңыз.